Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Бекмурза Эргешев, номер 7. Халал эмес, адал. Кыргызча эле айтайлычы. Бүт кыргыздын сөздөрүн биз аябай арапташтырып, же орусчалап өзгөртүп бирдик. Мынакей адам аттарын койгондо да кыргыз ысымдары арапча болуп кетип атат көбүнчөчү. Мына кыргыздын жапжакшынакай эле ысымдары бар да, мына Бакыт, Таалай, Элмурза, Улукбек. Адал мыйзам болбогондук үчүн бере албай атпайбызбы? Халал эмес, адал. Ресторандардын ичинде анын өзүнүн эшик тармактарга колдонулат ал адал тармак. Мал союлганда же А потом уже закон принимается. жылдан бери жүрөт. Бул бир эле индустрия же өндүрүштө эмес, бул бардык тармакта колдонуш керек. Адал деген таза тамак бул. Таза тамак экен. Урматтуу деп. Ошон үчүн бул мыйзам азыр учурдун талабына жооп берет. Колдоп коюңуздар, чакырам, рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар. Урматтуу депутаттар. Халал эмес, адал. Кыргызча эле айтайлычы. Бүт кыргыздын сөздөрүн биз аябай арапташтырып, же орусчалап өзгөртүп бирдик. Мынакей адам аттарын койгондо да кыргыз ысымдары арапча болуп кетип атат көбүнчөчү. Мына кыргыздын жапжакшынакай эле ысымдары бар да, мына Бакыт, Таалай, Элмурза, Улукбек, Балбак, Чолпон, Жылдыз, Нурбек, жапжакшынакай эле Акылбек. Мына ушундай сонун кыргыздын аттарын эмне үчүн биз арапташтырып же орусчалап же башка тилде коюшубуз керек? Бул абдан маани бере турган нерсе. Эгерде биз нукура кыргызча аттарды койбосок, анда тилибиз жоголуп бараткан аз келгенсип, кыргыздын аты да жоголуп кетет, урматтуу депутаттар. Ошол эле учурда мынакей бул тапшырма, урматтуу президенттин өкүлү, сиздер астейдил көңүл буруңуздар. Мынакей бүт айылдардагы кыргыздын жапжакшынакай, жапжаш наристелеринин тили орусча чыгып атат. Бүт телефондон, ютубтан, башкадан көрүп, бүт мультфильмдерди көрүп, орусча чыгып атат. Кыргызча чыкпай атат. Кыргыздын тили жоголуп баратат. Ошон үчүн мына силерге тапшырма, аткаруу бийлиги, өкмөт тез арада мультфильмдердин бардыгы мультфильмдерди кыргызчалаш керек. Кыргызча оюндарды, керек болсо орусча, англисче, башка тилдеги бардык ошол телефондон көрө турган жаштар, балдар көрө турганын бардыгын өчүрүп кыргызча кылышыбыз керек. Ошонун баарын блоктош керек. Эмесе кыргыз тили жоголот, урматтуу депутаттар. Мына баарыбызга, кулагыбызга күмүш сырга болуш керек. Бүгүн биз тилди сактап калбасак, эртең ушундай коркунуч болуп атат. 5-10 жылдан кийин таптакыр кыргыз тилин жоготуп алабыз. Мына атыбызды жоготуп баратабыз. Аттарыбыз арапча болуп кетти, орусча болуп кетти, башка тилде болуп кетти, урматтуу депутаттар. Бул абдан көңүл бере турган нерсе. Сөз Камил Абдыразаковунда. Рахмат. Байли, урматтуу төрага, мен да азыр ошол адал боюнча сүйлөйүн дедим эле, сиз бир топ кенен сүйлөдүңөр. Чынында эми биз өзүбүздүн кыргыздын төл сөздөрү менен, биз эми бул эң жогорку мыйзам чыгаруучу орган болгондон кийин бул жерде биз биринчи маселе мамлекеттик улуу символ бул тилди сакташыбыз керек, албетте. Мен да ошол адал индустриясы боюнча муногу сөз сүйлөрдөн мурда муногу бул мыйзамда эми албетте максаты мыйзамдын эл аралык стандарттарга дал келтирүү болуп атат да, туурабы? Мына өткөндө биз концепциясын дагы талкуулаганбыз башында. Анан биз чынында эле эл аралык стандартка чыгаардан мурда дагы ички рыногубуздагы мына Балбак мырза айткандай көйгөйлөрүбүздү карабасак болбой калды. Бүгүнкү күндөгү элдин саламаттыгы, ден соолугу, дени сагуулут деген программанын үстүндө иштеп атабыз. Мамлекет тырмакчада иштеп атабыз да. Саламаттык сактоо министрлиги тырмакчада иштеп атат. ГМОну жеп атабыз. Биринчи кезекте муногу бизде багылып аткан балыктарды алып көргүлөчү. Мен өткөндө врачтардын бир экөө менен сүйлөшсөм айтат, бул гепатит оорусу, муну гемодиализге отуруп калуу, бөйрөк, боор ооруларынын өтө кескин өсүп кеткендиги, мына акыркы статистиканын өсүп кеткендиги эмнеге байланыштуу десек,
биринчи кезекте эт дейт. Эт продукциясы бүт бары жанагы антибиотик менен сайылып туруп, анан кийин этти бат семиртип туруп, ошону анан жеп атабыз дейт. Бул боордун ezilүүсүнө алып келип атат дейт. Бөйрөктүн талкаланышына алып келет дейт. Экинчиден, балыктын бардыгы жанагы синтетикалык тиги дары-дармек менен багылып атат дейт. Балыкты жеңил тамак жеп атабыз дейбиз, бирок ошол эле учурда өтө гмону жеп атканын билбей атат эл дейт. Статистиканы карап көргүлө, биз ички рыногубузду биринчи тартипке келтирип алалы. Эт продукциясыны азык-түлүк деп атабыз. Азык-түлүктүн чоң бөлүгү биз Кыргыз эли, Кыргызстанда эт да биздики. Этти көп жеген элбиз. Карышкырдай эле жейбиз этти, чынында. Кыргызстан. Карышкыр жолдо калат да. Биз жеген этти көргөндө карышкыр ыйлайт дегендей. Ошон үчүн биздин негизги азык-түлүгүбүзгө биз гмосуз тамак жешибиз керек да. Адал продукцияга кирет, ошонун бири бул. Азык-түлүгүбүздүн ичинде ошол этти карашыбыз керек. Ана мына АКШ мамлекетин карадык, азык-түлүгүнө булар өздөрүнүн адал продукциясы триллион АКШ долларлары бөлүнөт экен. Өнүккөн мамлекеттер менен мындай салыштырып көргөнүбүздө да адал продукциясын, индустриясында. Ошон үчүн мына өкмөткө, урматтуу төрага, ушул маселе жагында дагы бир өзүнчө бир мындай министрликти чакырып, айыл чарба министрлигин чакырып, бир ушу азык-түлүгүбүздү бир тартипке салып алышыбыз керек. Бул мыйзам өтө керек, чынында мыйзамды колдойбуз. Бирок мына ушул маселенин төгөрөгүндө дагы мына. Рахмат. Мына азыр дагы Нуржигит деген кыргыздын нукура аты, мына Нуржигит Кадырбеков. Нуржигит, сонун ат. Эмне үчүн анан буну дагы арабча же башкача коюшубуз керек? Сөз Нуржигит мырзада. Рахмат, урматтуу төрага. Бул аябай маанилүү мыйзам долбоору. Негизи биз арам деген эмне экенин негизи түшүнүп алыш керек да. Арам десе эле мындай кыска, анан куурт түшүнөбүз. Арак менен чочконун этин түшүнөбүз. Чындыгында уурдап тапканың арам, алдап тапканың арам, коррупционерлердики бул чылгы эл арам. Ошол эле мошенниктер азыр аябай көбөйдү, шылуундар, алардын тапкандары бүт арам. Ошол анан дагы бир нерсе бар да, жөнөкөй эле нерсе. Тойго, дасторконго сени жалгыз чакырса, өзүңдү жалгыз чакырса, чакырылган кишини ээрчитип келсең, ошого да берилген тамак арам деп кыргыздар ушундай айтышкан да. Ошон үчүн арамды кимге бересиң? Балаңа бересиң. Балага берсең, эртең ташпор чыгып калса, мерез чыгып калса, акмак чыгып калса, кайрымсыз чыгып калса, өзүңдөн көр. Анткени арам адал бул баланын талим тарбиясына өтө таасир этет. Бул бабалардын сөзү, мына азыр кыргыздын наркын наштын айтып атпайбы? Ушул багытта дагы бир түшүндүрө турган иштер керек болот. Анан экинчиси, ушул базарда туруп алып, арамды адал деп саткандар бар да. Эң арамдын арам ошол. Арамды арам экенин билсе албай коет, бирок арамды адал деп туруп алдап сатып атат, адамдар ишенип алып атат. Бул эки жака тең зыян, бул ден соолукка да абдан зыян. Туягырчынын бир сөзү бар экен. Кыямат жакын калганда дейт, ыйманды билбейт жакының, жеңил ой болот катының, омбуга кетет ойуп берип, табам деп үйдүн татымын, арам тамак ичип жеп, ажырайт эстен акылың деп. Ушул сыяктуу бир туура талим тарбия керек болот экен. Анан мен дагы бир алымдын айткан сөзүн угуп калдым. Чубак ажекенин айткан сөзү бар го дейм. Азыр Кыргызстандагы чыккан эттерге караганда Австралиядан, Бразилиядан келген эттерге ишенген жакшыраак деп. Анткени ал жакта сиздер айткан стандарттар бар, текшерүү системасы абдан жакшы, экспортко чыгып атканда абдан так диагноз коюп берет экен. Ошон үчүн аларга ишенсе болот дейт. Ошол жакка барып дейт мусулмандар жер алып, мал өстүрүп, адал стандарттар менен эттерди даярдап туруп дүйнөгө экспорттойт экен да. Анан мен бир сунушум бар. Азыр баратсаңыздар, бала бакчалар турат. 24 саат бою балаңыздын кандай жүргөнүн видеодон карап турсаңыз болот деп. Азыр эми адал деген жөн эле сертификат берип коюп атат. Тигилер барганда көзүнчө ошол стандарт менен союп коет. Кеткенден билген кылып атат да. Анан бир мындай жабыштыра турган кагазды чыгарып коюш оңойлуу болуп атпайбы? Ошон үчүн ошондой бир элдин бардыгы ишенип этин алып аткандарды 24 саат бою видео камера менен карай турган механизмдерди ойлоп тапса болобу? Ошолор киргизилдиби? Мына мыйзам долбоорунда барбы? Ушуну айтыңыздарчы. Ар бир адам кирип көрө алгыдай болсун. Биз уже бул боюнча токтом иштеп чыкканбыз, Нуржигит Кадырбекович. QR код системасы боюнча отслеживание полностью электрондук түрдө жүргүзүлөт да. Азыр мыйзам чыккандан кийин ошол буга чейин иштеп аткан токтомдордун баарын